азыр мен силерге альтернативдүү чыгымдын өсүү мыйзамын, демек мурунку диаграммада эле түшүндүрүп кеткендей, эмне үчүн бул сыртка карап бүгүлгөндүгүн түшүндүргөн дагы бир мисалды айтып кетмекчимин. Демек бизде эки альтернативабыз бар. Демек биздин колубузда акчабыз бар. Ошондой эле бул акчаны биз үй куруу үчүн жумшайбыз. Демек А чекитин карасак, бул жерде А чекитинде биз дейли 60 үй куруу үчүн 100 миллион сом же долларбы колдонобуз. Демек, урматтуу угуучулар, мисал үчүн дейли 60 чоң вилла салабыз биз. 60 чоң вилла салабыз, үй курабыз. Буну куруу үчүн 100 миллион доллар кетет деп эсептейли, мисал үчүн. А чекитинде бул. Эгерде биз кошумча дагы 10 вилланы курабыз десек, канча акча сарпташыбыз керек? Демек, Б чекитинде эмне болуп атат? Биз Б чекитинде 5 миллион долларды 10 кошумча вилла үчүн биз сарптап жатабыз. Канча? Демек, 10 кошумча үй куруу үчүн биз канча акчадан кечип атабыз? 5 миллион доллардан кечип атабыз. Демек, 10 кошумча вилланын чыгымы канча экен? Альтернативдүү чыгымы 5 миллион доллар экен. Ал эми экинчи чекиттер менен салыштырсак, мисал үчүн биз үй куруу санын көбөйттүк. Бул жерге келгенде, мисал үчүн 110 үйдү жасадык. Эми 120 үйдү жасайбыз деп атабыз. 10 үйгө дагы көбөйтөлү деп атабыз. 10 үйгө дагы көбөйткөнүбүздө эмне болду? Биз ошол эле 10 үйдү жасоо үчүн эмне болуп атабыз? 20 миллион чыгым жасап атабыз. Мурун 5 миллион чыгым жасаган элек, кийин үйлөрдүн санын көбөйткөнүбүздө кошумча 10 үйдү жасоо үчүн биз канча 5 эмес, бул жерде 20 миллион доллар сарптап жатабыз. Эмне үчүн мындай болуп атат? Эмне үчүн биз бул жерге караганда көп акчаны сарптап жатабыз? Эмне үчүн бул жерде көп акчадан кечип атабыз деген суроо пайда болушу мүмкүн. Себеби биздин ресурстарыбыз чектелүү болгон үчүн үй курууда биз биринчи кезекте кимди колдонобуз? Биринчи кезекте биз өтө күчтүү иштин кесипкөй билген усталарды колдонобуз, жумушчуларды колдонобуз. Ал жумушчулар профессионалдуу жумушчулар болгон үчүн аларга убакыт дагы аз талап кылынат. Ошондой эле жумуштарын бат жана сапаттуу бүтүрүшөт. Биринчи жумушчуларыбыз. Бирок биз үй куруунун санын көбөйткөндө бизге эмне керек? Ресурс керек. Бул ресурстар ошол эле кошумча жумушчулар. Биз бул жерде бардык эле адамдар эмне үй жасоону билбейт. Биринчи жумушчуларды алып үйдүн санын көбөйткөнүбүздө кийинки жумушчуга дагы талап келет. Бирок кийинки жумушчулар биринчи алган жумушчудай профессионалдуу күчтүү усталар болбошу мүмкүн. Бирок бизге мажбур болуп, биз санды көбөйтүш үчүн биз жаңы усталарды алганга мажбурбуз. Демек, экинчи потоктон алган жумушчулар биринчилердин шагирттери болушу мүмкүн. Бирок алар биринчилердей жакшы жасай албайт. Кийинкини алганыбызда уже 100, бул жерде 100 үй жасайбыз десек, дагы көп жумушчу керек. Бирок ар бир адам үй курууну билбеген үчүн биз сан көбөйткөн сайын үйдү жасоочу усталардын профессионалдык деңгээли төмөндөп атат. Бул жерде профессионалдык деңгээл төмөндөгөндө эмне болот? Демек, биздин чыгымдарыбыз көбөйө баштайт. Алар эмне кылышы мүмкүн? Үйдү убактында бүтүрбөшү мүмкүн. Себеби профессионал болбогон үчүн көп убакыт талап кылышат. Экинчиден, сапаты начарыраак болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле бизден көп акча талап кылышы мүмкүн. Себеби канчалык көп чыгарган сайын ошончолук көп бизге акча кетиргенибиз үчүн эмне болуп атат? Чыгым дагы өсүп атат. Ошон үчүн биздин бул фирмабыз, дейли бул үй кура турган фирмабыз, кандайдыр бир деңгээлде бул жерден бир өзүнө ылайык бир чекитти белгилеп, ошол жерде
чыгымдар кирешеден өсө баштаганда эмне кылыш керек экен? Чоңоюуну, компаниянын өсүүнү же үйдү курууну эмне кылыш керек экен? Токтотуш керек экен. Токтотпосо эмне болот экен? Сан көбөйгөн сайын сапат түшө берет. Сан канчалык деңгээлде көбөйсө, сапат түшө берет экен. Ошон үчүн сапатты ар дайым кармоо үчүн эмне кылыш керек экен? Өзүнө керектүү профессионалдуу жумушчуларды алып, сапаттуу үйлөрдү чыгарып, бул профессионалдык жумушчу ишин бүтүргөндө гана кийинки этапка өтүш керек. Ошолорду гана колдонуу. Ал башкаларды алам деп дагы көбөйтө берсек эмне болуп атат? Биринчиден сапат түшүп атат, экинчиден чыгымдар өсүп атат. Ошондуктан бул өзүңөр көргөндөй эле ресурстарды эффективдүү пайдаланууну көрсөткөн бир диаграмма болуп эсептелет.